Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз Улуттук университетинин студенттери. Бүгүн мына биз Азия 2019 чемпионатында биздин студентибиз Кутман Кадырбеков жана Айзар Акматовдун дебюттарын көрдүк. Ошо эки студентибизди окуу жай тарабынан чакан белектерди тапшыруу менен сиздер менен жолуктуруп суроо жооп алуу максатында уюштурдук бүгүнкү иш-чараны. Бүгүнкү иш-чараны ачуу үчүн сөздү Жусуп Баласан атындагы Улуттук университеттин ректору Канат Садыков Желдировичке. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттерибиз, урматтуу окутуучу, профессорлук курамдын өкүлдөрү, коллегалар. Мына бүгүн биз болсо дагы бир абдан биздин Улуттук университет үчүн кубанычтуу бир күндөрүндө жолугуп отурабыз. Биздин студенттерибиз негизи окуудан да башка тармактарда чоң ийгиликтерге ээ болуп жатканы биз үчүн абдан кубанычтуу нерсе. Жалпы мындай айтсак, биздин ушул жерде отурган бардык студенттер менен башка дагы коллегаларыбыздын арасында бирөө да калбаган болуш керек. Ушу баарыбыз оюндар болуп жаткан биздин футболго көрөрман катары көп жылдан бери мындай бир катуу берилип, ушу телевизордон берилип жаткан трансляцияны абдан бир кубаныч менен көрүп отурганыбызды мен дагы бир жолу белгилеп айтып коер элем. Чындап айтканда, биз Улуттук университетте негизи көбүнчө акыркы учурларда ушу күрөш жагынан биздин спортсмендер алдыга чыккандары жөнүндө маалымат бар. Бизде анан улуттук деңгээлдеги таймаштарда ошол жагында, ошол спорттун түрүндө жетишкендиктерибиз да бар. Өз учурунда ушул универсиадага да катышып, кайра келип, олимпийский чемпиондордун арасында күрөш боюнча мындай бир ийгиликти көрсөткөн студенттерибиз бар болчу. Мына ушул жылы биздин спорт тармагыбыз үчүн, жалпы ушу биздин спорт тармактын ичинде футбол тармагындагы ийгиликтердин күбөсү болуп жатканыбыз бул абдан сүйүнүчтүү көрүнүш. Биз ушул жердеги баарыбыз түнкү саат 2ге чейин, 3кө чейин трансляция болуп турган учурда көчөдө да туруп, өзүнчө ушундай көрөрмандар карабай аягына чейин көрөлү деп, ал эмес мен эмес, менин эртеси күнү мектепке бара турган кичүү 9 жаштагы уулум ошо жок, мен жыйынтыгын көрүп алып анан уктайм деп мектепке барбай калган учурлары болду. Кыргызстан деп жаңыртып кыйтырган көрөрмандарыбыз биринчи жолу ушундай бир чоң добушу менен бүт шаарыбыздын ичин жаңырткан. Анан өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги көрөрмандарыбыз абдан сиздер үчүн өзүнүн көңүлүн бурушту. Алардын ичинде ушу футбол тармагында ушу биздин курама командада мына Кутман биздин дарбазаны тосуучу вратарь катары, Айзар ушу полузащитник катары ушу киргендери абдан жакшы көрүнүш. Мен ойлойм, ушул жыйынтыктар жакшы жетишкендиктер дагы уланса, ошол эле биздин жигиттерибиз дагы ушу биздин Улуттук университеттин студенттер арасындагы ушул биздин өкүлдөрүбүз жакын арада ушу дүйнөлүк чемпионатка дагы тандоо оюндардын арасында өздөрүнүн ушу жакшы тажрыйбасын көрсөтөт деген ишенимдебиз. Биз аэропортко жете алган жокпуз, тосконго, бирок биздин студенттик комитетибиз дагы башка факультеттердин студенттери менен, жалпы экономфак, юрфак эмес, башка дагы көрөрмандар менен, студенттер менен чогуу аэропортко барып, булар абдан жакшы тосуп, биздин атыбыздан өздөрүнүн ушундай жалпы мындай кичинекей биз берилген
футболкаларды берип, биздин улуттук университеттин аты ошол жерде дагы тосуучулардын арасында, күйөрмандардын арасында чыкканына биз абдан чоң кубанычтабыз. Анан биздин өзүбүздүн белектерибиз дагы бүгүнкү күнгө даярдалган сөз түрүндө аны да тапшырганга атайын келдик. Дагы бир жаңылык айтып коеюн, биз ушу ректорлук курамыбызда бул жетишкендиктерди талкуулап, анан спорт жагынан биздин студенттер жетишкендиктерине байланыштуу ушул экөө тең экономика факультети, анан юридикалык факультетте окуп жатканына байланыштуу булар контракт төлөшөт, толук контракт төлөп жүрүштү. Мына бул жылга 50% жеңилдик менен ошо контракттардан бошотуу чечимди биз кабыл алдык. Бул болсо биздин колдообуз. Андан тышкары ошо дагы кичинекей биздин улуттук университеттин атыбыздан да белектерибиз бар. Биринчиден ушул ардак грамотасы менен ушул биздин улуттук университеттин ардак грамотасы менен сыйлап коюуга уруксат бериңиздер. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетинин студенти, Азия 19 футбол боюнча өткөн чемпионатында Кыргызстан курама командасынын оюнчусу Кадырбеков Тутманга ыйгарылат. Ошол белектердин арасында эми бизди эң баалуу белек китеп деп үйрөткөн. Китеп ушу Кыргызстан жөнүндөгү атайын сүрөттөр менен даярдалган китеп жана жаңа футболка менен ошондой эле дагы бир ардак грамотабыз бар. Жерден окуп коюуга уруксат берсеңиздер. Ыраазычылык кат Жусуп Баласагын атындагы КУунун юридикалык факультетинин студенти Ахматов Айзарга ыйгарылат. Айзардын сборныйда кийип жүргөн номуру 5-чи. Мына Тутмандыкы болсо 13, ошон үчүн ушундай номурдагы футболкалар ыйгарылат. Дагы бир жолу мен андан өзүмдүн дагы атыман айтып коерум. Мына спорт менен машыккан студенттер кээ бир учурларда спорт жанакы жыйындар болуп калат, сборлор болуп калат. Сабактан бир аз кыйналып калышы да мүмкүн. Бирок биздин улуттук университетте спортсмендерди колдоо үчүн дагы мүмкүнчүлүктөр берилет. Өзгөчө мына спорт менен ушундай биздин жалпы мамлекетибиздин атыбызды чыгарып аткан студенттер үчүн атайын ушу комиссиялык чечимдер менен экзамен тапшыруу мөөнөттөрүн дагы ушундай жылдырып мүмкүнчүлүк берүү жөнүндө да чечимдерди даярдап жатабыз. Жалпысынан дагы бир жолу мен ушу биздин студенттерибизге дагы ыраазычылык айтар элем. Көбүрөөк ушу биздин мына эң алдыңкы катарда өздөрүнүн улуттук университетке болгон салымын көрсөтүп жатканына байланыштуу биз ыраазычылык айтабыз. Сиздерге болсо колдоп берели. Биз дайыма күйөрман да бололук, экинчи четинен баарыбыз спортко дагы ошондой бир башкача мамиле кылып өзүбүз да спортко жакыныраак бололу деген ойду айтар элем. Рахмат. Сөз азыр экономика факультетинин деканы Колобай Эркин Мусаналиевна. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, урматтуу агайлар, урматтуу Канат Жалилович. Биз бүгүн аябай жашынакай көп болуп турабыз бүгүнкү шарага. Бул биз сыймыктанган болуп атат. Улуттук университетте сапаттуу билимден тышкары биз көп маани беребиз таттыктуу тарбияга. Ошо тарбиянын бир тармагы бул спорт.
Ошон үчүн Кутман биздин 4-курстун студенти. Экономический колледжди бүтүп келгенден кийин биздин факультетте окуйт. Кутман биз аябай сыймыктанып, аябай сүйүнүч менен көрүп турдук. Сен салган салымың өтө оор, өтө маанилүү. Бул сен көп студенттерге, көп өзүңдүн курсташтарыңарга, кичи курста окуган балдарга сен аябай жакшы тарбия көрсөтсөң деле болот. Окуса, анан ушунда да жакшы ойносо да болот экен деп. Ошон үчүн Кутман сен ийгилигиң, факультеттин ийгилиги. Кутман биздин факультеттин курама командасына футболду ойногондо биздин факультет 3 жыл катары менен ректордун кубун 1-орунду жеңип келчүбүз. Быйыл сен катышпай калдың эле. Биз 2-орун болуп калдык, бирок сен алып келген ийгилигиң Кыргызстанга аябай маанилүү болду. Ошон үчүн Кутман биз саган энатаңа, апаңа өзгөчө терең ыраазычылык билгиздиребиз. Ушундай таттыктуу, жакшы Кыргызстанга инсанды тарбиялап бергенге. Биз канча күндөн бери көрүп атабыз, канча күндөн бери сенин ийгилигиңе күбө болуп атабыз. Сенин бир тууган агаң, бир тууган иниң аябай кубанычта болуп атат. Биз деле ошондой апаңдай болду эле, биз деле сүйүнүп атабыз. Биздин Кыргызстандын ийгилигине, ошонун ичине сен салган салымыңа. Эми баарынан баары мына балдар окуса да жакшы, таттыктуу, сапаттуу билим алгандан да таттыктуу тарбия мына жашынакай ойноп, ушундай спортко катышса болот экен. Ар бир биздин студент ушундайга үмүттөнсүн. Ар бир жерде ийгилик болот экен деп. Ошон үчүн дагы бир жолу юридический факультеттин студенти балабыз Азирет, Айза, саган дагы чоң рахмат. Ушундай жакшы, бул көп бир күндүк эмес, бул жылдап келген эмгегинин тажрыйбасы, жылдап келген эмгектин натыйжасы. Ошон үчүн дагы бир жолу ишиңерде ийгилик болсун, бизди да уят кылбай жакшылап окуп, жакшы тажрыйба болсоңор да спортто, бирок силер адис болуп жакшы чыккыла. Биз силерди ойлойбуз, только спортто эмес, бирок мына Кутман финансы кредит жагында окуйсуң, сен да жакшы окууңду бүтүп, жакшы адис болосуң деп биз аябай үмүттөнөбүз. Ишиңерде ийгилик болсун, баарыңар дагы бир жолу ден соолукта бололу. Кийинки сөз административдик чарба иштери боюнча проректору Туратбек Жамалбековичте. Урматтуу коллегалар, мына бүгүнкү күнү биздин студенттер да отурат. Кутман, Айзат, мына телевизорду карап биз аябай сүйүндүк. Биздин Кыргызстандын желегибиз ошондой бийик көтөрүлдү. Футбол негизи ошондой татаалдуу спорт да, себеби ошол спорттун ичинде аябай чоң акча айланат да. Эмнеге чоң акча? Ошо деген чоң инвестиция. Телевидение аркылуу мындай спорт өзүнчө эле индустрия болуп калды. Биздин Кыргызстанда ошондой чоң инвестиция жок. На одном энтузиазме мы вышли. На одном энтузиазме выехали ребята на чемпионат Азии. Кто-то, может быть, знает подробности, кто-то, может, не знает. Но я сейчас сразу скажу, что инвестиции обещали одни, фактически сказали, что вот такая-то сумма будет, намного ниже. И в конце концов ребята уехали за счет спонсоров и так далее. Здесь необходима государственная поддержка, хотя бы небольшое внимание. Ребята, по-моему, знают эту историю. В этом плане я хочу сказать, что у университета где-то может быть такая ситуация, но мы всегда должны поворачиваться лицом. На сегодняшний день, благодаря усилиям ректората, у нас построены 2 поля. Даже не одно поле, а сразу замахнулись на 2 поля. Буюрса в этом году у нас еще будет 1 площадка, крытая баскетбольная и волейбольная площадка. Хотя средства ограничены, но тем не менее руководство спорту уделяет большое внимание. Почему? Потому что мы все из этого вышли, все чем-то занимались. И мы бы хотели, чтобы в вашем теле было не только твердые знания, но и здоровый дух.
В этом плане вот эти наши ребята показали яркий пример. Я не думаю, что они чем-то отличаются от многих из вас. Они одни из тех, вот, которые сегодня присутствуют. Просто нужно для этого терпение, для этого нужен труд, благодаря которому они вот вышли и представляли наш флаг, нашу родину на таких больших футбольных событиях. Я хочу пожелать нашим ребятам, вот они сейчас молодые, это 4-й курс, вот следующий чемпионат для них будет такой. Впереди есть чемпионат мира, есть и опять чемпионат Азии. То есть еще у них есть 4 года для того, чтобы уже в этом профессиональном спорте уже себя действительно продемонстрировать. Давайте пожелаем нашим ребятам, да, что это пока первый трамплин, да? Не будем говорить, что мы заняли какое-то место. Наши ребята проявили героизм. Вот я хочу им пожелать, чтобы они вышли и на чемпионат мира, представили нас, и достойно выступили на следующих азиатских играх. В сердце у нас останутся это наши выпускники, наш университет. И мне очень приятно, что вот я работаю в этом университете, вживую их вижу, да? И вы, значит, вместе плечом к плечу учитесь с ними. Это все останется в истории. Никуда они не денутся от нас, они наши ребята. Поэтому, когда наш молодежный комитет выявил желание, говорит, давайте мы их встретим. Я говорю, я поддержу вас всегда. Организовали транспорт, организовали нашу студенческую молодежь. Вот таких ребят надо обязательно встречать. Хотя бы достойно не проводили, но зато хорошо встретили. Воспользуюсь трибуной, сразу скажу, что вот молодежному комитету я поручал, да, и опять про студентов скажу. Мы выделяем для вас определенное время. Организовывайте турнир. Вот одно поле там с 4 до 6 вечера, это всегда ваше. Но время можно всегда согласовать. Поэтому сами между собой организовывайтесь, проявляйте инициативу. Никто вам не придет на берби. Потому что uyuşturup bizge geldiler, молодежный комитет без общежития инвентарь даярдап койдук, мячи приготовили специально для 5-7 общежития. Так что еще раз давайте поздравим наших, да, спортсменов. Кейинки сөзү бардыгыбыз көптөн бери күткөн оюнчулардын бири Куртманга берилет. Здравствуйте, уважаемые студенты, преподавательский состав, административный состав. Просто о футболе уже много говорили, слов уже не хватает, все было классно, все было хорошо. Но хотелось бы сказать про другое, хотелось бы сказать именно по поводу, чего мы тут собрались, по поводу университета, в котором мы учимся. Я очень горд быть студентом Национального университета, именно факультета экономики. И хотелось бы сказать то, что не только я или не только Айзар, каждый студент важен в этом университете, потому что для каждого студента здесь хорошие условия, прям хороший преподавательский состав и хорошее воспитание. И образование, которое мы здесь получаем, я думаю, то, что оно очень качественное. И всегда берите только самое хорошее, самое лучшее. Хотелось бы выразить благодарность ректору, декану, проректору и вам в том числе за такую поддержку. Мы хоть и были вдалеке, но мы чувствовали вашу поддержку, и это придавало нам больше сил и уверенности, чтобы мы могли играть. Спасибо вам большое. Сөз ошондой эле Айзар мырзага берилмек. Хочу выразить огромную благодарность каждому из вас. Это общая заслуга, не только наша. Без вас у нас бы ничего не получилось.
Ваша поддержка очень важна для нас. Без нее у нас бы ничего не получилось, я уверен. Также спасибо нашему универу за огромную поддержку в плане учебы, в плане финансовой стороны, то, что идут нам навстречу на наши сборы. У нас сборы длятся не по нескольким дням, а по месяцам, и наш факультет, наши идут нам навстречу преподаватели. Это и ваша заслуга. Спасибо вам. И у нас тоже есть подарок. Это именные футболки с подписями игроков национальной сборной. Мы хотим вручить. Собственная футболка, представляете? Айзара, может быть, музей поставить? Спасибо большое. Это такой большой подарок, действительно. Я впервые получаю с росписями всей сборной команды Кыргызстана. Дорогая футболка. Чоң рахмат. Ошондой эле кийинки куттуктоо сөзү коомчулук менен байланышуу жана жаштар иштери боюнча департаменттин директору Ханбеков Ардакбек Каныбековичке берилмекчи. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, урматтуу коллегалар. Негизинен Кыргызстандын курама командасында ойногон биздин ушундай студенттерди сыймыктуу тосуп алуу биз үчүн да сыймыктуу эсептейм. Биз деги эле спорт тармагына эгерде өнүгүүнү кааласак, спорт тармагында биз ушундай студенттерди колдошубуз керек. Биз аларга дем беришибиз керек. Биз берген дем менен алар дагы ушундай чоң жетишкендиктерге жетет деп ойлойм. Андан тышкары ушул жерде отурган бардык эки студенттин мугалимдерине чоң терең ыраазычылык ушундай студентти тарбиялап өстүргөн. Анан негизгиси баягы биздин эки студентти тосуп алууга барганда дагы ушул Кутманды, Айзарды биздин студенттерди түнкү уйкудан калып, түнкү саат 3-тө ушул жакка чогулуп берген силердин көрмандарыңар, курсташтарыңар, силердин студент, биздин университеттин студенттер, сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Биздин дагы ушул университетибизде мындан ары дагы көптөгөн спортсмендер, чемпиондор чыга берсин. Ал эми биз болсо колдоого дайын дайырбыз. Чоң рахмат. Андан эсе кийинки сөздү студенттерге берели. Биздин агайларыбызга терең ыраазычылык билдирип, кол чабуулар менен чоң рахмат айтуу менен сиздерди узатабыз. Суроо жооптор бар болуш керек студенттерде. Кутман, Айзар, сиздерди жалпы ушу улуттук университетте окуган студенттердин атынан куттуктап өткүм келет. Бардыгыңыздар билгендей эле футболисттер келгенде улуттук университеттен 100дөн ашык студент барып сиздерди тосуп алууга аракеттенди. Бирок ал жакта көп болгондуктан студенттерибиз, болельщиктер, фанаттар көп болгондуктан сиздерге жалгыз колуңуздарды кармай алган жок. Аны эсе сиздерге терең ыраазычылык билдирип, бир сүрөткө түшүп, ошо менен сиздерди рахмат айтуу менен узатып коелу.